ушундай коомдо азыр акыбал болуп турат. Жалпы казак элинин ошол көкпар системасындагы бөлүп чыгып, сын пикирде ошол бир канча, балким 100, балким 1000 адамга айтсак туура болот. Себеп дегенде жалпы элге күнөө артыш дурус эмес. Бир гана ошол көкпар системасында булар бир гана калысты күнөөлөп атпайбы? Жок, сиздер билиңиздер, ал жерде калыс эмес. Ал жерде бул толук система бардыгы ошондой сүйлөшүлүп, ушундай иш кылышты, баарына күбө болдук. Эми эреже бузуу боюнча биз балдарды психологиялык жактан бардык колдон келишинче мурдагы оюндардын баарын эске алып туруп балдарды даярдап чыкканбыз. Ал жерде старттык чийинден баштап эреже бузуу болду. Анын баарын майдаламайбыз. Топтун ичиндеги тизгинмен кармоо, буттан колдон кармоо баардыгын биз эске алган жокпуз. Ошондон тышкары биздин Кыргызстанда ошол бир эле эпизод болгондо чоң талаш тартыш болмок деген 14 чоң эреже бузууну биз видео камерадан кайталанган оюндан көрдүк. Ал эми оюн үчүн аябай көп болду, бирок биз баягы чындап 100% ошо камерадан көрүп далилдей ала турган 14 чоң эреже бузууну көрүп чыктык. Алардан биринчи бөлүктө одоно өтө эреже одоно бузулган 4 эпизод катталган. Боюнча Көкпар Федерациясынын өзү ички эрежеси менен бул мелдештер өттү. Биз аларга кат менен да кайрылганбыз. Федерация булардын кызыл карточка деген пунктун жокко чыгардылар. Себеп дегенде булардын кызыл карточка деген пункту 3 жолу бир оюнчу эскертип алса, 5 минутта гана кетпестен оюнду этегине чейин толук курамсыз бир курам 4-3 ойноп калмак. Биз муну катчан кайрылсак кат менен бул жооп силер туура эмес деген жооп алганбыз. Бирок кечээ ойуну көрдүңүздөр. Биринчи бөлүктүн 9-чу аларда убакыт баягы өйдөдөн ылдый түшөт экен, бизде ылдыйдан өйдө көтөрдүк. Оюндун биринчи бөлүктүн бүтөрүнө 9 мүнөт калганда мынакей жекеме-жекеден одоно моюнунан тартып эреже бузганын баардык дүйнө көрдү. Бул эреже бузуу пунктуна ылайык 5 мүнөт айыпман менен жазаланмак. Биз буга алып чыккан жокпуз, көрдүңөр. Андан кийин оюндун бүтөрүнө 8 мүнөт калганда Манас Ниязов басып барып, жана буларда шеңбер деп коет, тегерек. Шеңбери жакындаганда көрдүңөр, бутунан да колунан да тартканын бүт дүйнө көрдү. Муну дагы биз көз жумду, унчуккан эмеспиз. Апелляцияны андан кийин 3-чү салым болгондо Султануулу Кубаныч салым салганда камчы менен чапты. Эми лотундай да туугандар көрдүңөр. Ал казак тараптын көпөрүчүлөрү биз ал оюнчу сөгүнгөндөн кийин биз чаптык дейт. Эреже боюнча сөгүнүү эмне кылат, чапкан болбойт. Бирок ал жерде логикага ылайык келбейт. Ал салым салып аткан убакта оюнчаны сөгүп жүргөнгө убакыты да жок. Салым салгандай эле тезинен бир чапты. Андан кийин ал дагы намысы бар жигит, эмне айтканын билбейм, бирок бир нерсе айтса керек, андан кийин кайталап экинчи жолу чапты. Мына ушул 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузулгандан кийин бизди мынакей Көкпар Федерациясынын президенти жана ошол убактагы көкпар оюну боюнча команданын жетекчиси калыстар тобуна кайрылды. Кайрылып, адилеттүүлүктү талап кылды. Себеп дегенде 2 мүнөттүн ичинде 4 жолу одоно эреже бузду. Анын 3-өсүн бир оюнчу бузду. Эрежеге ылайык мындай оюнчу кызыл карточка алып туруп, оюндан чектетиш керек болчу. Ал жерде талап кылганда бул эреже боюнча, Көкпар Федерациясынын эрежеси боюнча ар бир эпизод видео көрсөтүү менен коштолмок. Бирок тилекке каршы 35 мүнөт оюн токтоду баарына көрдүңөр. Ал жерде башкы калыс эч бизге бир дагы эпизодду көрсөтпөй туруп алды. Туруп ал жердеги жанагы калыстар тобунун арасындагы болгон аябай иш, мындайча айтканда көпчүлүк айта турган иш эмес. Биз менен ошол кабырга кете турган иштер болду ал жерде. Бирок биз айтып бере турган нерсе, Казакстанда дагы адилеттүү адамдар бар экен. Ошондой адамдардын себеби менен биз оюнду улантганга мажбур болдук. Себеп дегенде ошол жарым сааттан кийин келип туруп, алардан бир коопсуздук кызматкеринин бир граждандык кийинген адам экен, келип туруп ошол жердеги башкы калысты айтты. Кыргыздын тарабы эмне деди? Алар айтты, кызыл карточка берсиңер деди. Кызыл карточканы бергиле да оюнду баштагыла, силер эркин сезим менен ойнобогула. Ал жактагы көрүүчүлөрдүн арасында жаман акыбал каттала баштады. Эгерде эл чабышып кетсе, бул оюнуңар эч нерсеге арзыбай калат. Оюнду баштагыла деди. Ал жерде башка кызыл карточка бербээрин ачык эле айтты. Ал жерде чоң система экен. Бул жерде биз башкы калыс, ана ортодогу калыс дегенибиз менен чоң адамдар аралашкан жер экен. Жок дегенде биз айттык 5 мүнөткө кетиргиле оюнчуну, уланталы деп. Ага да болбошту. Ошол жерде соода болду. 3 мүнөт деп эрежеде жок нерселер айткандан кийин биз президентке көз-көзүбүздү карап күлүп, ай деп анан кийин ачык сөз
ошол жердеги оюнду улантканыбыз үчүн да көп адамдар айыптап жатат. Биз кыргыздын нарктуу элдин уулдары катары, чоң устаздардын шагирттери катары акылдашып туруп, ошол мамлекеттин биримдиги үчүн, эки дос мамлекеттин биримдиги үчүн, кошуна элдин ынтымагы үчүн бир оюн көп эле нерсеге арзыбайт. Улантып коелу оюнду. Кетип калганыбыз бул баягы конок болуп келгенден кийин ошо уюштуруучу тараптуу сыйлабастык болбосун деп мына ачык баардык коомго айталы. Мына Кудайым буга күбө. Мына Рамис Майрамбек чөкөбүз акылдашып, ушул элдин ынтымагы үчүн жаман нерселер коомдо көбөйбөсүн деп туруп мына оюнду биз баштадык. Болбосо кызыл карточка берип биз баштабайбыз деп барганбыз, бирок ал жерден эч кандай адилеттүүлүк болбоорун көргөндөн кийин, күбө болгондон кийин, элестетип көрсөңүз, бүт дүйнө көргөн эпизоддорду биз ал жерден далилдей албай койдук. Анан эми оюн да бул оюнду биз оюндан да сырткары көрбөшүбүз керек. Бул оюн биз 2 жылдан бери максатыбыз ушул элди бириктирүү. Биздин мына 10 жылдан бери өзүбүз менен өзүбүз ойной берип, ушунчалык балдардагы тажрыйба, ичиндеги энергиядай сенген мындай ашып кеткен. Бизге эл аралык оюн керек болчу. Себеп дегенде оюнчуларды, үйөрмандарды бир желектин астында бириктирип, ойноп ошол жакта болгон нерсенин баарын таштап келип, ички ынтымакты, ички биримдикти өнүктүрүү максатында барганбыз. Ал жакта биз казак элин, Казакстандын командасын бир уяткарып, утуп бир өзүбүзчө бир деңгээлибизди далилдейт деп барган эмес. Биздин максат өзүбүздүн ички акыбалды оңдош керек болчу. Балдарыбыз чындап 10 жылдан бери өзүбүз менен өзүбүз ойноп, ушунчалык бир деңгээлге жеткен, баарыбыз билебиз. Баарына болгондон биздин балдарга ал жак көкбөрчү эч кандай жагынан тең эмес. Болгондо биз анализдеп чыктык. Ооба, жерден көтөрүлгөн улактын 55%-ын казак тарап көтөрүптүр, 45%-ын биз көтөрүптүрбүз. Бирок биз оюндун жүрүшүндө жекеден көп алабыз дегенбиз. Себеп дегенде бир туугандар, бардык адамдар түшүнүш керек. Тайгазан менен бул көкпардын көк жерге ташталган улактын жүрүшүндө айырма чоң. Көптөр түшүнбөй эле азыр баягы эмне болуптур? Бутту бир аз эле айырма менен дегенде болуп атпайбы? Жок, туугандар. Бул жердеги айырма эмнеде болду? Көкпар оюну боюнча, эгерде сен серкени жерден эңип алсаң, ийгиликтин 70% сен жака жылмаят. Себеби ал жердеги барып туруп жанагы тегерекке серкени таштап коюш эң оңой иш. А бул тайгазанда болсо сен жерден эңгенден кийин дагы ал 30 эле пайыз иш бүтөт. 70% тайгазанга салуу. Тайгазанга салуу өтө оор. Ошондуктан жерден көп мына Казакстандык биздин үйөрмандар, Казакстандан миллиондогон адамдар экен бизде болгон баарына ыраазычылык, адилеттүү, мыкты, парасаттуу, табияты бузулган адамдар көп, буларга рахмат айтабыз. Бирок ошол убакта оюнду түшүнбөстөр, мен көп адамдардын комментарийлерин, баары соц тармактагы сүйлөгөндөрүн көрүп ойлоп калдым. Булар эрежени билбегенден ушундай бир ойдо калышты. Эреже боюнча көп казак туугандарыбыз ойлоп калыптыр. Биринчи таймда жекеме-жекеден кыргыздар алыш керек болчу, экинчи таймда жекеме-жекеден казактар алыш керек болчу деп ойлоп калыптыр. Бирок бир туугандар эреже боюнча жекеме-жекеде аттардын баардыгы маңдай теске коюлуп, ортосунда аралыкта бирдей болуп, экөө тең даяр болгондо ышкырыктан кийин башталат. Эч жерде казак тарап энгенден кийин ышкырылат деген жер жок. Биздин эксперттер карап чыккан видео материалдар менен карасак, албетте биз бүгүн оюндун жыйынтыгын четке чыгаруу менен кайрылган жокпуз эч кимге. Андай органдар да жок, андай максатыбыз да жок. Биз уткан тарапты утту деп эле коебуз. Бирок эсеп 5-1. Буга так видео материалдар далил бар. Анын баарын кезеги келсе далилдеп айтып бересиздер.